Саламатсыздарбы, каналдын катталуучулары, коноктору. Биз каналыбызда орус черкесинде жүргөн мигранттарга билген орусчабызды бөлүшүүнү көздөйбүз биринчи. Бүгүнкү тема болсо жазылган комментарийге өзүбүздүн менин көз карашым. Ушундай темаларды талкуулайбыз. Биз эгер катталбай эле көрүп аткандардын бири сиз болсоңуз жана ушул темалар сизге кызык болсо, подписаться деген кнопканы басыңыздар. Жана дайыма көрүп аткандарга ушул видеобуз жакса, нравится деген кнопканы басып коюңуздарды суранамын. Лайк басып коюңуздар. Себеби көргөн кишилер аябай көп болгон менен лайкым YouTube'тун суроосуна, требованиесине, талаптарына жооп бербей жатат. Лайкым азыраак болуп атат, көргөндөр көп болуп атат. Ошон үчүн көрсөңүз жана сизге жакса лайк деген кнопканы басып коюңуздарды өтүнөм. Бүгүнкү мен козгой турган тема бүт эле эркектердин баарына жакпаса керек. Эми кээ бири балким макул болоттур, бирок көп пайызына жакпайт деп ойлойм. Жана жакпаган кандайдыр бир сиз макул болбогон ойлоруңуз бар болсо, видеонун астына комментарий кылып калтырсаңыз болот. Менин каналымда 100 катталуучунун 75 аял адам, 74 бир нерсеси. Ошондо 25 эркек адам. Кыргызстанда болсо 86 000 аял адам көбүрөөк экен, аял кишилер эркекке караганда 86 000ге көп экен. 14 жаштан 65 жашка чейинкилерди эсептегенде 65тен кийин эркек кишилер андан дагы азайып кетет экен. Эркек кишилер эрте кайтыш болот экен. Ошон үчүн андан дагы аял адамдар андан да ашыкча экен 65тен ашаганда. Эми 65ке чейинкилерге кеп калалы, себеби бүгүнкү видео комментарийде орус чергесинде иштегени келген аялдарга арналып жазылган комментарийге арналат. Комментарийде айтат: сиз дейт орусча үйрөтпөй эле коюңуз. Баарыңар эле орусча үйрөтөм деп каналдарды ачып алып, орусча үйрөтүп, кыргыз кыздары дейт, баары Россияга иштегени, жумушка иштегени келип алды. Жумуштун баарында кыргыз кыздар иштеп, мени таң калтырганы ушул сөзү болду да. Бизге дейт, эркектерге жумуш жок калды дейт. Бүт эле ошо кыргыз кыздар жумушту каякка барсаң кыргыз кыздар иштеп, бизге жумуш жок калды, биз жумушу жок калдык. Үйдө эле отура беришсин. Ушундай мен чечтим, мен ушундай кылып чечим чыгардым, үйдө отурушсун аял адамдар. Кыргызстанга келип иштешпесин дейт. Үйүндө эле отура бербейби, эмнеге келишти алар буяка дейт. Мен 100%ге кошулбайм бул комментарийге. Сиз кошуласызбы же кошулбайсызбы? Обсуждениеге жазсаңыз, сиз ушул комментарийге кошуласызбы же жокпу? Мен кошулбаганын биринчи себеби 86 000ге аял адам ашыкча болсо, анын 6 000-и экинчи аял кылып тигини алат, муну алат деп эле атат. Болуптур, 6 000-и официально тийген экинчи аялдар болсун. Там бирөө ажырашып кетет, бирөө аялы өлүп калат, бирөө чындап эле экинчи аял кылып мына деп туугандарына көрсөтүп алат, андайлар. 6 000-и ошондой болсун. 80 000 калат экен. 80 000ден 40 000-и өзүнүн жанын өзү багып аткандар болсун. Просто күйөө кереги жок мага. Болду, мен 50-гө чыктым, мен эми күйөөгө тийип эмне кылам, кереги жок, мына силер тие бергиле. Күйөөгө очередке турбайм мен деген сыяктуулар. Калган 40 000-гечи. Ошонун баарын ар бир күйөөгө тийбеген, ажырашып кеткен ошондой аялдарды ар бирин эн атасы же бир туугандары өмүр бою бакпайт да. Балдары менен да айтпай эле коеюн, өзүлөрүн деле бакпайт. Аз эле киши багат. Балдары менен ким багат? Энең атаң тирүү кезде болуптур, кичине багышат. Кээ бир эн аталар, бардык эн аталар кызын балдары менен кошуп бакпайт да. Ал калган 40 000ден 20 000 болуптур, күйөөлөр алимент төлөгөн болсун, 20 000 төлөбөйт да. Андай случайлар канча? 5 балалуу болуп туруп
5 болгондон кийин таштап кетип Россияга келип башка бирөөнү алып алгандар толтурабы? Анан бир нерсе болсо эле Кыргыздын кыздары тиги менен жүрүп, бул менен жүрүп, тиги менен антип, бул менен минтип ошол жүрүп аткандарын билбейм. Кыздар менен кыздар жүрүп атабы же? Может, я чего-то не понимаю. Кыздар менен балдар жүрүп атабы? Аялдар менен эркектер, мындайча айтканда, ошонун арасынан баары тең эле башка улуттук менен жүрүп аткан жок да. Кыргыздар менен кыргыздар деле жүрүп атат го. А эмнеге эркектерди айтып чыкпайбыз? Эми темабызга кайра келели. Ушу менин жумуш ордумду дейт ошол бала, окшойт да бул. Эркек адам. Менин жумуш ордумду ушул аял адам келип, ээлеп алып, мен жумуш таппай калдым. Мен такой прям хороший, ушундай эмгекчилмин, ушундай акылдуумун, ушундай укмушмун, мен жөн эле аябай жумуштун баарын катырып ийем. А бирок Гүлжамал келип менин местома иштеп калып, мен жумуш таппай калдым. Бул эмне деген? Бул сен ошондой иштерман эмессиң, сен жалкоосуң деген. Сен ошондой акылдуу эмес, сенин бир нерсең бир жетишпейт деген сөз. Сен ошондой иштерман эмес, сен аракетиң жоксуң деген сөз. А вроде бы мен биякта 4 жылдан бери иштейм. Мисалы, ошол эркек адам 4 жылдан бери иштейсиң. Билгениң 4 сөз. 4 жылдан бери ошол 4 сөздү эле айтып алып иштеп атасың. 4 күн мурун келген Динара бүгүн сенин ордуңа иштей турган болду эртеңден баштап. Эмнеге? Эмнеге деген сөздү өзүңүзгө биринчи беришиңиз керек да, аялдарды күнөөлөгөндөн мурун, кыз келиндерди күнөөлөгөндөн. Себеби Динара 4 күн мурун келип 4 сөз билсе, дагы 4 күндө дагы 4 сөз жаттап алыптыр Динара. Бүгүн ошондо 4 күндө 4 сөз 16, өзүн билген 4 сөзү 20 сөз билет экен бүгүн Динара. Ошон үчүн эртеңден баштап сенин ордуңда Динара иштейт. Менин каналымдын 100 кишинин ичинен 75 аял адам, 25 гана эркек адам. Эмнеге? Бул эмнени билдирет? Бул аял адамдар аракетчилирээк экенин билдирет. Канча процент экенин билбейм. Көп эле, мисалы, Россия жергесинде иштеген аялдар ошолор. Ошонун баары келип, укмуш иштеп аткан Аман деп кое берейин, эми Амандар таарынбасын мага. Укмуш иштеп аткан Амандын, укмуш профессионал Амандын, укмуш эмгекчил, аракетчил Амандын ордуна барып Аманды түртүп туруп отуруп алган жок да. Себеби ал аял адамдын бир нерсени Аманга караганда жакшы билет экен. Аманга караганда колунан жакшы келет экен. Саат 7-де башталса, Аман 7:30 келет эле, ал аял 7-ге 10 мүнөт калганда келет экен. Анткени аракетчил ошол ишти иштеп, үйдө отурган 2 балага бир 300 сомдук эмес, 500 сомдук жакшы тапчык алып кийгизейин деп атат. Себеби Динара аракетчил экен Аманга караганда. Ошон үчүн эртеңден баштап Амандын ордуна Динара иштейт. Аял адам болсо эле үйдө отура берсин. Эмнеге келишти булар дейт. Анткени аял адам любой жумушту аткарып кете берет. Кандай оор болсо дагы чыдамкай келет, аракетчил келет. Сен ошондой болуп тур магазинде продавец болбой калыпсың, эртең Динара иштейт экен. Базарда сатуучу болбой калдың, эртең сенин ордуңда Динара иштейт экен. Кафеде повар болбой калдың, жана холодный цехте салкын жерде иштеп. Бар панировщик бол. Болгун келбейт. Неге болгун келбейт? Анткени сен 15 килограммдык эттерди кайра көтөргүң келбейт, сен оор жумуш жасагың келбей атат. Ошон үчүн сен панировщиктин местасы бош болсо дагы барып үйүңө отуруп алдың дагы, мына Динара жаман экен, эртең менин ордумда салат жасап Динара иштейт экен деп отурасың. Динара сенин ордуңа иштеп алса, эртең барып сен жер казып иште. Эч бир Динара, Айжамал, Гүлжамал жер казып иштеп лопатка көтөрүп атканын көргөн жокпуз. Мен Москвадан именно көргөн жокмун жер казып аткан Динараны, Гүлжамал, Айжамалды. Сен иштебейсиң. Эмнеге? Анткени сен жер казгың келбейт. Ты уже привык, что ак футболканы кийип алып, бош жерде оңой жумушту жасап отургандычы. Анан ушул оңой жумушка мен деле иштейин.
2 балага 300 сомдук эмес 500 сомдук тапчыкка кийгизейин деп келген Динараны үйүндө эле отура бербей, мунун күйөөсү ким экен, муну иштетип келген менин ордумду, мен ушундай жакшы иштеп аткан ордумду келип Динара алып ал дейсиң. Ошол орунду алдырбаш үчүн аракет кылыш керек. Иштеш керек, эрте келиш керек жумушка, арак ичпеш керек, тамтырап метродо жүрбөш керек мас болуп. Ошондо анан Динараны албай сени эле иштете берет кечке. Кандай директор болсо дагы. Мен ушул каналдагы аял адамдарга суроо бергим келип атат да. Мисалы эртең менен туруп эле көзү тушалап, эмне кылсам, бүгүн эмне кылсам мен? Тиги барып ошо Россияда орустар канча жашайт экенин көрүп келейинчи деп келе берген жокпуз да. Ар бирибиздин келген себебибиз бар. Себебибиз, мен мына в прямом смысле айтып атам. Булар ушун үчүн келген, кыргыз кыздар Россияга ээн эркин басыш үчүн келет дейт. Мен мисалы семьям менен бияка үй жай алайын деген ойдо келгем, ошол бойдон иштеп атам. Ар бирибиздин ушундай себебибиз бар. Эртең менен туруп эле саат 10-да ойгонуп, деп апа чемоданымды жыйнап берчи, мен Москвага барып келейин деп 12-де поездга түшүп алып келе берген эч ким жок. Ал жаш кыздар деле бир себеби менен келди. Ошо сиз жазсаңыз, аял адам болсоңуз, орус жергесинде иштеп аткан болсоңуз, комментарийге жазсаңыз, сиз эмне себеп менен келдиңиз эле. Анан экинчи суроо, сиз жалгыз келдиңизби же бирөө менен келдиңизби? Мен жакшы точный информация ала албадым, ар кимдики ар кандай экен, бирок кирген 100 мигранттын ичинен, Россияга кирген 100-дүн ичинен 67-си аял адам экен. Нар жакта 33 эркек калат экен. Ошол 67-нин 33-ü күйөөсү болсун. А 34 аял жалгыз кирип атат да. Эмнеге ал жалгыз кирип атат? Себеби акча табайын деп атат. Биякта ээн эркин бирөөлөр менен башка улуттагылар менен басып жүрөйүн деп эч ким келип аткан дагы жок. Эгер Айжамалга, Гүлжамалга, Динарага жумушуңду бергиң келбейби? Келип ошол алып алат деп атасың, значит жакшы иште. Үйдө эле отура бербейби деп дагы жазыпсыңар. Ал үйдө отура бере турган заман эмес азыр. Күйөөң өлө бай болуп эле укмуш неме байлыгың көп болуп үйдө отурбасаң, азыр эч ким анда үйдө отура. Же колуңда балаң бар, үйдө отурасың, азыр кичинекей балаң бар. Болбосо ортодон өйдө жашайсың, анан үйдө отурасың. Азыр замандын талабы башка. Мурда жөн эле эртең менен 8-те барып 5-те жумуштан келип кала турган болсоң, азыр кичинекей 5 жаштагы балаңдан бери 10 000 сомдук телефон сурайт. 5 балаң 10 000ден сураганда 50 000 болот атпайбы? Ал үчүн иштеш керек. Эч ким телефонду бекер бербейт. Мен берген суроолорго комментарий калтырсаңыздар, жана видеосы жакса класс басыңыздар. Лайк басканды унутпаңыздар, көрүп аткандар. Менин лайкым менен просмотрум экөө бири-бирине дал келбей жатат. Ошон үчүн лайк деген кнопканы басып коюңуздарды өтүнөмүн. Жакса лайк басыңыздар. Кандайдыр бир сунуштарыңыздар болсо, анда комментарийге калтырыңыздар.